Слушай, но не осуждаем. Силердин урбанатаңыз үй иши текергенде орыс тилин мага айтат. Слушай, мен не осуждаем. Мурда мактап бутылка турганда кичинекей бутылкада суу бар болчу да, мактап биздин документ бирдеңелер болчу. Моңолар дин соолугу десем сен белең. Мурайым түгөл. Слышно, не осуждаем жанды. Дептериңизди ачып алып. Слушай, ну не осуждай, сиз үй иштешерди деген мен унутуп калганымды айта албайм, сизге айтам, эртең чыдайсыз. Слушай, ну не осуждай, сиз окуга келесизби, ошону качка даяр болдуңуз дегенде бир жумадан кийин даяр болдум. Слушай, мы не осуждаем. Жанагы биздер шабаны менен түшүнбөй калган биз когда купила звонок, онлайн өткөндө ошондо үй тапшырма берген сазда ошону мен каждый раз гуглдан слушай, ну не осуждаем, онлайн работабыз беле ошондо эме түшүнбөй калганда сен айтып бериш керек эмес беле. Анан мен качып кетсеңиз алып туруп сизге ошону карап сизге айтып берем. Мени 3-4 жыл үйрөнүп чыгам, бирок сизге өзүмдү айтып коеюн деп сизге Ну слушай, ну что, биз баягы мындай плакат жасадып үлгеріп калгандан билбели атайын кетип калганбыз. Билип туруп. Ооба. мен мурда жомок болуп аткан ошондо унутуп кетип калдым. НАТО турган бутылка ачып анан мен чайкап печенье жатсам жакка Келген адамбы? Слушай, мы не осуждаем. Мне нравится твоя домашняя Мне не нравится. Почему? табият сат болуп кеткен бүйтүп кетип эме күнөмүн деген эме орус тилин эки алып калган ошого сизди жамандаган ошого деп турушат. Илягымды сиз эки саласыз. Мен ала бакка кетип салдым. Орус тилине үй аткарбай келген анан сен журналды карап атканда китепти карап айтып бий болуп атканда мен унутуп калып барам десем. Өкмөттөн илеп өттүм. Көп қой сенде. Менден башка сабакта эчтеке деп турбайсың. Эмне үчүн? Ошондо айтпайчы. Урушпайм мен. Буякта айтып атпайм. Сенин секретиңе билем, бирок эчтеке урушпайм. Эмнеге мисалы үчүн башка эжеге, мисалы Айзат эжеге такыр башкача мамиле кыласың, мага такыр башкача. Класста отурганда сен стульчиктесиң. Кайсы стульчикте? Интеграция Сиз менин балдардын байрамында деген сиз сандап бербедиз беле? Анан сиз деген Нурайка айтып келгенде эме чопон же тармота, жанталашып сиздерден коркуп, эме акбарга чаттап чыкканбыз да баарын тең.